ушул аркылуу киргизип, анан закондо мындай экенин тыйып, анан акырында анан түгөл өткөргөн атпайбы бул жердечи. Мисалы, Шабданга 1912-жылы ашына 20 000 киши келиптир. 10 000 киши тосуптур. Ал 2 000 кой союптур. Андан башка 25 атка байы коюптур. Анан ар биринин өзүнүн статусу бар, ошого жараша той берет да. Жөнөкөй кишилер тиги 500 киши чакырыптыр деп атат, кээ бир киши бар 50 киши чакыра албайт. Ошого жараша болот да. Бул жерде Кыргыздын эмесин закондоштуруп, анан ошо тыят элек деп кереги жок. Эгер Кудай ошондой ырыскы берсе, насип берсе, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жумшасын ошо эрекин. Ал ысырап эмес. Алар жанагы берип аткан байлардын баары тиги арам байыган немелер. Мамлекет талаган, тоногон, түрмөдө жата турган эмелер. Ошол ошентип атат. А мен мисалы 1000 киши же 500 киши чакырып бергенге мен мүмкүнчүлүгүм жок. Анан кийин тигиндей болуптур деп эле тиги жогору жакта ала берген болбойт да. Мисалы жакында президент шайланат. Инаугурация болот. Ага 1000 киши келет. Анан закон мындай эле деп анан чыгарып коесуңарбы? Ал өзүнөз жокко чыгар. Ушул эле депутаттар менен ушул эле биздин мамлекеттик кызматлар муну аткарбай тургандан кийин муну калп эле башка ортоп эмне кереги бар? Тажикстанда ошол мыйзамдын негизинде бир жылда 1 миллиард доллар акча үнөмдөп калышты. Ал жерден келген адамдар менен да сүйлөштүк. Алар айтып атышат, кадимкидей топоздорубуздун башы көбөйүп калды деп. Карапайым эле кишилер. Анткени алар 9дап кичинекейинен чоңунан бардыгын тең 9дап беришкен да. Ой, салт ошонусу менен салт да. Ошонусу менен ошо сакталганы менен салт да. Анан кийин ысырапчылык деп. Мал деген ошол эки адамдардын жакшылыгына курмандык боло турган, адамга кызмат кыла турган жандыктар. Анан союлуш керек да, керек болгондо. Эми массалык түрдө кырылган башка нерсе, мындай союш керек да, анан мал кырылат деп. Аз деле Кыргызстанда мынакей бир топ нерселер кырылып кеткен, малдын баарын тең сатып ийдик. Анан кийин ушул закон кабыл алынса, эртең байлар эле чадырап, мадырап той берет. А беркилер отуруп калат. Ушундай болот да. Бирок жанагы эки баланча тиги малды үнөмдөп калдык деген аны болбогон сөз айнайын. Кыргыздын малы өнүгүп өсө берет. Анткени жеринин мүмкүнчүлүгү ушуна шарты бар. Анан Кыргызга да Кудайга оологон ырыскы бар да, анан түгөнүп калат дей бергенин эмне кереги бар? Илгери мисалы үчүн ошол аш тойлор баягы уруулардын өздөрүнүн күч кубатын көрсөтүү, жаштарга болсо баягы көңүл ачуунун бир мындай шарты болчу да. Азыр болсо мисалы көңүл ачуучу башка деле жолдор көп да. Анан азыр дүйнөдө кризис болуп атканда мисалы Америка өзү мына үнөмдүү жашаганга аракет кылып атат да. Анан Кыргызстан деле үнөмдүү жашаса болбойбу? Жок, Кыргызстан азыр эң эле үнөмдүү эмес. Кыргызстан азыр ачарчылыкта жашап атат. Үнөмдүү эмес, ачарчылыкта жашап атат. Анан кийин дагы эмнени үнөмдөйсүңөр? Ачка өлтүрөсүңөрбү? Тойго тойдой болуш керек да. Дасторконду ийилип туруш керек. Келип жеп кетиш керек. Канат мырза, сиздин оюңуз? Өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Эже чынында абдан эмоционалдуу, активдүү киши билебиз. Бирок бул чынында эле тамашага салып, жеңил ойлукка салып, андай болуш керек, мындай болуш керек деп көздү жумуп кое турган нерсе эмес. Мен ачыгын айтып коюшум керек. Бул биздин улуттук трагедияга айланып баратат кийинки учурларда. Аны көрүп эле жүрөбүз. Ошол той жасап алып, башка көп чыгымдар жасап алып, андан кийин үй бүлөлөрдүн үстүнө түшкөн мүшкүл иш, анын аркасы менен ал жака бул жака барып таап келген акчасын ошондой рационалдуу пайдалана албай, куру намыска жетеленип, баягындай эме болгондордун баардыгы ушунда турган нерсе да. Эмне үчүн ошол эле жаштарды айталы бир эки жак биригип, ошол эле бул эжекем айткандай катташкан кишилер баардыгы биригип, бир квартира алып бергенге болбосун. Же болбосо кандайдыр бир акчаны башка жака жумшаш керек. Башка жака жумшап, эмнеге ага болбосун? Эмне үчүн? Келбесе бербейт деле. Баягы эле берет деп атпайсың, мен ошого жооп берип атам да. Эми бул эми, конечно, биз экөөбүз бу жерде отуруп алып эле азыр эле чечип кое турган маселе эмес. Жок, эми бул абсыз эме да. Бул пикир алышуу, мындай ушул мыйзам жолу менен дагы бир аракет кылып көрөлү деген далалатыбыз болуп атат. Эгерде мыйзамды сактабай турган болсо, анда кандай айып тартышат? Биринчиден байкадыңызбы, 12 беренеси бар болгон бул мыйзамдын. 12 беренесинин биринде дагы мынандай айып тартылат, тигинде айып тартылат деген норма жок. Мен буну атайла аң сезимдүү түрдө ошентип жаздым. Себеби бул норма сөз болуш керек. Ал ушул комитеттерде каралат. Эжекем экөөбүз айткандай, эметкенден кийин, жарыялагандан кийин анда дагы ушул эмелер түшөт. Менимче ушу бир жылдын айына чекесинде бул мыйзам өзүнүн анан кийин финалдык стадиясына жетет, мыйзам долбоору деп ойлойм да. Кандайдыр нерседен башташ керек да.
кандайдыр нерседен иш кылып башташыбыз керек. Бирок бул нерсе башталганда өкмөттүн токтому бар болчу. Бирок токтом деген токтом экен, калып калды деп. Анан бул мыйзамда сиз айтып атасыз, эч кандай айып тартпайт деп. Анда мыйзам деле иштебей турган мыйзам болуп калышы мүмкүн да. Мен айтып атпайм, айып тартпайт. Мен аны атайлап киргизген жокмун деп. Бирок ал берене болот сөзсүз. Бирок элдин өзүнүн айтуусу менен ана болсун деп маселени ачып коюп атабыз да. Бул административдик штраф дегендер болот. Ээлеген ордун кызматынан кетирүү, мисалы үчүн эгерде министр айталы бир 2000 кишини эме кылса, туурабы? Эми Шабдан Батыр окшогондор эми жыл сайын эле тура бербейт. Кызыктай жагдай жаралат да. Ар бир киши билет ошол тойго чыгым көп кетерин, тапкан ташыганын баары тойго кетип атат. Эмне тапсак баарын тойго жумшап атабыз, тияк алып барып атабыз, бияк алып барып атабыз депчи. Бирок ошол эле учурда баш тартпайт да, той бере берет. Андан да көп той бергиси келет. Кандайдыр бир баягы амбицияга жетеленген инерцияга түшүп келип калдык дагы, ошону токтото албай атабыз да. Оюнчулар пайда болуп атат орто жолдон, өзүбүздүн эле ичибизден. Мисалы үчүн ошо мына кечеги ошондой трагедиялык учурда карап туруп, конечно, мен апам үчүн баардыгын жасадым, жасайм дагы дегендей. Ошондо кайдыгер эле турган кишилердин баягы салтты козутуп, баягы керексиз эле нерселерди сунуш кылып аткандыктарды бул жерде чынында ошол диний имамдардын чоң жоопкерсиздигин айткым келет мен. Буну ачык айтып коюш керек мындай нерселерди. Ошол элдерге түшүндүрүп, айланайын бунун 3 баласы бар. Тапканы мынандай болуп атат. Болгон бир жылкысы бар эле. Жок, ошол жылкыны сөзсүз коюш керек. Бул жерде андай ысырапчылыкты жөө турган болсо, мына айылды билбейм, мына шаарда мисалы өлгөн кишиге мисалы жерди 15 миңге сатып атат. Ал эми көрдү каскандыга 12 миң тиги төлөп атат. Ошондой элемелерди мамлекет жоош керек да. Өзүбүздүн өлгөн жерге өзүбүз бекер жаткан акыбыз барбы же жокпу? Ошондой реальный жактарда карабай, мисалы 30 миңди макул мен тиги аядым. Бир торпок сойбой койдум. А бирок тигилер алып атпайбы жөн эле жер үчүн? Аны айыл өкмөттүн тиги кассасына кетип атат. Айыл өкмөт мен үчүн эмне кылып койду эле? Мисалы долбоордо бар эже. Мисалы да ошондой нерселерди жоготуш керек да. Анан кийин жанагы мал союлбасын, тиги бу дегенге мен абдан каршымын. Анткени адамды кандай кубаныч менен келип ушундай зоболосу көтөрүп жакшынакай жашап, кыргыздын укум тукумун узарткан адамды, ошондой жакшынакай балдарды тарбиялап, ошо мамлекетке кол кабыш кылган адамды, мисалы кыргызды. Анан ит өлгөндөй кылып эле көлөрү менен бала бакырасы топурак салып эле көмүп кой деген эмне жакшылык? Анда ал адамдын эмне зыйнатын көрсөтөбүз, ал адамдын баркы да жок болот да анда өлгөндөн кийин. Демек сиз бул мыйзамдын иштешине ишенбейсиз? Бул мыйзамга мен каршымын, мисалы. Бул биринчиден мен конституциялык укугумду бузуп атат. Мен каршымын. Экинчиден мынадагы салт деген кыргыздын бул байыркы цивилизациясы, маданияты, бул деген эл автор мунуку, байыркы кыргыз автор. Анан кийинчерээк кирип атат тиги деп. Ар бир нерсе өнүгүзүш керек, ыңгайлаш керек, жакшы жагына, прогрессивдүү жагына мындай барыш керек да. Анан кийин муну мындай закон кабыл албай эле бир нече жыл түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана айыл аксакалдар бар, ошолорго айтып, ушундай жолдор менен эмеш керек да. Мен түшүнүп турам. Азыр закондо айтып атат, жаза колдоно турган чара жок деп. Сөзсүз закондо ошондой механизм болот. Аны административный тигүү деп коет. Азыр айтпаган менен анын артында турат. Ошону менен эмне кылат? Ошону менен биздин салт сананы жокко чыгарганга исламдын эмеси басымдуулугу жүрүп атат. Айтпаган кишиге деле көрүнүп турат. Алардын давлениеси жок. Эмне үчүн эми ошол мисалы үчүн кыргыз эгерде ислам динин кармап, ислам дини менен ошо исламдын салты боюнча жаназа түшүрүлүп, эме коюлуп аткан болсо жерге аземде, анысы туура болот да. Анан кийин башка баалуулуктар туура эмес болуп калат. Мен ошого түшүнбөйм да. Бул биринчиден. Экинчиден, значит, салт жоюлуп атат да, салт жоюлуу жөнүндө эч кандай нерсе жок. Муну сиз өзүңүздүн эмоцияга салып айтып атасыз. Чынында бул жерде бир дагы баягы салтты бурмалап, салттан андай кылыш керек, мындай кылыш керек деген нерсе жок. Тескерисинче, ошол кыргыздын өзүнө, ошол баягы канына сиңген өзү кыргыз өзү табият боюнча демократ эл. Айткан оңой. Азыр эжекебиз бул жерде ар кандай нерсени айтып коюп кетебиз дагы, а реалдуу эме чынында башкача болот. Совсем башкача болот да. Чыгып көрүп атабыз, башыбыздан өтүп атат. Кээ бир үй бүлөлөрдүн такыр мүңкүрөп калганын көрүп атабыз. Карыз болуп үйүн сатып, анан той бергендерди көрүп атабыз. Карыз болуп үйүн эмеге коюп алып, киреге коюп алып, төлөй албай, үйүнөн ажырап калгандарды көрүп атабыз. Бул жамандыкта да болуп атат, жакшылыкта да болуп атат деген нерсе. Эми, конечно, мамлекет өзүнүн баягы социалдык жактан жүргүзгөн саясатында
баягы кедейчиликтен чыгуу маселесин көтөрүп андай мындай иштерди жасап атат. Бирок ошону баягы рационалдуу өзүбүздүн тапкан нерсебизди рационалдуу түрдө, прагматикалык түрдө колдонуу аркылуу дагы өбөлгө түзүү маселеси биринчи орунда турат да бүгүнкү күндө. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз сиздер менен аш тойлорго мыйзам аркылуу чектөө киргизүүгө мүмкүнбү деген теманы талкууладык. Студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев жана жазуучу публицист Кален Сыдыкова болду. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршембиде көрүшөбүз. Саламат калыңыздар.